Айымдар жана мырзалар, кезектеги сатылуучу батирибиз 2 бөлмөлүү батир, баасында эле жөндөрөк эле айтып жатат. Тагдырегин айтып кете турган болсок, Ош шаары ХБК же болбосо Тагдыреги Салиева көчөсү 43 тарегинде жайгашкан. Болжолду бул жерди Акниет маркетин же болбосо Самат маркетин ала берсеңиздер болот. Үй толугу менен борбордук коммуникацияларга уланган, үйдүн айланасында бала бакча, мектептер жайгашкан, коомдук транспорт тынымсыз жүрүп турат. Анда эмесе үйгө келе турган болсок, унаа токтоо үчүн жайлары дагы бар. Коноктор үчүн унаа токтоо үчүн жайлары да каралган. Андан сырткары балдар ойночу аянтчалары дагы Ош шаардык мэр ресторанынан татынакай болуп кооздолуп жасалгаланган. Анда эмесе батирге келе турган болсок, 4 кабаттуу үйдүн 3-кабатына көтөрүлүп келдик. Мынакей подъездердин абалдары дагы орто абалда. Үйдүн ремонттору такыр эле жок десек тете болуп калат. Эгер кааласаңыз кирип жашап бир сыйра косметикалык ремонттон өткөрүп, кирип жашай берсеңиз дагы боло берет. Эчтен кирип келгенде күтүү залы ушундай Г формасында угловой болуп калат, чекедеги үй буруш жакта болуп калат. Эгер кааласаңыз үй толугу менен бетон отургузулган, үйдүн ичинен жылуулап алсаңыз дагы болот. Биз алгачкы бөлмөгө башып батырган болсок, айымдардын сүйүктүү болгон бөлмөсү ашкана бөлмөсү, үйдүн эмеректери толугу менен үй менен биргеликте калтырылат. Газ дагы толугу менен киргизилген, болгону желдетүү системаларын иштетип алышыңыз керек болуп калат. Эски паройлору же болбосо эски батарейкалар да бар. Бөлмөнүн терезелери пластиктен, бөлмөнүн терезеси, бир терезеси күн батыш тарапты, жана ошондой эле балдар ойночу корону, автоунаа токтоо үчүн жайды карап турат. Мынакей көрүп турасыздар. Ушундай татынакай болгон батирди сунуштайбыз. Анда эмесе кийинки бөлмөлөргө башып батырган болсок, булар да 103-серияда жуунуп тарануучу бөлмөсү менен даараткана бөлмөсү биргеликте жайгаштырылган, көрүп турасыздар. Аристону дагы эски абалда. Айткандай эле, жогоруда айткандай, батир бир аз оңдоо түзөөгө, ремонтко муктаж болуп турат. Бир кийинки бөлмөгө башып батырган болсок, конок бөлмөсүнүн эмеректери да толугу менен үй менен биргеликте калтырылат. Үйдүн ээси өзү Орусия жергесине кеткен. Сиз нак сатып алам дей турган болсоңуз, документин оформление кылар күнү учуп келип, үйдү өткөрүп берип коюп, кайра кетип калат. Ушул эле бөлмөдөн балконго чыгып кетиш үчүн жайлары дагы бар. Чаканыраак балкону, көрүп турасыздар. Балкондун терезеси дээрлик жок. Бөлмөнүн терезелери, эшиктери жыгачтан, союз мезгилинде үй качан тургузулса, ошол жылдары коюлган терезелер. Ушул жактан түз келе турган болсок, бул жакта кладовкасы бар, азыр убактылуу жаап коюптур. Акыркы бөлмөгө башып батырган болсок, ата энелерден уктоочу бөлмөсү, чаканыраак. Бөлмөнүн терезелери пластиктен, бөлмөнүн терезеси күн чыгыш тарапты, жана ошондой эле коңшунун короосу тарапты карап турат. Айымдар жана мырзалар, ушу 2 бөлмөлүү батирибиздин жалпы наркына келип токтоло турган болсок, 2 бөлмөлүү батирибиздин жалпы наркы 58 000 акш доллары менен бааланууда. Албетте, мына бир аз кеми болот. Сомго дагы болжолду көбөйтүп көргөзүп өтөлү. 5 75 000 сомдон тегерегинде болуп калат экен. Үй жөнүндө кененирээк маалымат алууну кааласаңыз 0221 315 315 номуруна байлансаңыз болот. Кененирээк маалымат алсаңыз болот. Ипотека жолдору жок экен, себеби ипотекага азыр сиз одобрение алып, андай үйдү өткөргөнгө чейин бир 10-15 күн убакыт өтүп кетет. Ал үйдүн кожоюнун өзүнүн убактысы жок экен, бир 15 күн бул жерде жашап турган. Болгону 1-2 күнгө келип, үйдү оформление кылып өткөргөндө гана келет экен. Анан убара болуп үйдүн кожоюнун табабыз деп келип албаңыздар. Ушул Нестон айымга байлансаңыз, риэлтор Нестон айым, кечиресиздер, Сюзан айым сиздерге кененирээк жардам берет, үй жөнүндө кененирээк маалымат берет. Убактыңызга карап келип үйдү көрүп кетсеңиз дагы болот. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман туруңуздар.